АПЛ лигасындағы Сити ойынып интриганы жаратты. Тақтап айтқанда 25-ші тур алқағында Брайтон үйінде Челсіні 3-0 есебінде ұтып алса, Манчестер Сити Этихадта құтырып келе жатқан Ньюкаслды шапалақтап бер жапты. Бұл күнідағы Омар Мармуш жөнелі огород қараған келбегенін дәлелдеп, 14 минуттың ішінде Сити үшін хэт-трик жаратты. Мұны мен деген Халанд таңқыл албаса керек эле. Қысқасы 4-0 есебімен жеңген Сити керекті 3 ұпайды қоржынға салып алдыға жылды. Ал эми өзбекстандык Абдукадыр Хусанов толук кандуу биринчи оюн өткөрдү. Ал да болсо өз позициясында мыкты жакшы иштерди ишке ашырды. Оюн арасында атаандаш менен болгон тиреште жеңип алган үчүн Пеп Гвардиола бир канча ирет Хусановду кол чаап мактап койду. Кыскасы, көп оюндан бери каш кабак ачылбаган Гвардиола бүгүн бир азда жүзүнө жылмайып пайда келип, чыртаңдап калды. Ары жакта чемпиондукка деп тирешип жаткан Арсенал Лестерди коноктон 2 эсеби менен утуп, Ливерпулга жакындашып бара жатат. АПЛ лигасынын турнирлик жадыбалы төмөндөгүдөй. Ал эми кызыл айыптарга, ал тургай тең чыгууларга толуп кеткен Ла Лигада чемпиондукка болгон кызыгуу дагы да ашты. Мына мен деген Реалды дагы, Атлетико Мадридти дагы сындырышты. Тактап айтканда, Атлетико Мадрид өз үйүндө Селта менен 1-1 эсебине тең чыкты. Реал болсо Асасундага эмес, башка калыстарга каршы ойун алып барды. Анткени бир топ жерден башка калыс Реалга каршы чечимди чыгарды. Макул, пенальтилерди эске албасак дагы канчалаган тирештерди Асасуна оюнчулары оюн эрежесин бузган болчу. Калыс аларга көз жумуп койду. Асасуна 16 жолу оюн эрежелерин бузуп, болгону 3 эле сары айып кагаз менен жазаланды. Ал эми Реал Мадрид 7 жолу ата-анаша каршы копол ойноду деп айтышты. Бирок ошол учурда 2 сары, 1 кызыл менен Реал Мадрид командасы сыйланып калды. Кызыл айып кагаз Беллингемге көрсөтүлдү. Анда Беллингем 1-2 таттуу ачуу сөздөрү менен оюнда сүйлөп койгон экен. Калыс аны өзүнө кабыл алып, кызыл берип койду. Белгилүү Марка журналынын жазганына таянсак, Ла Лига регламентинде калысты жыянын жардамчыларын, менеджерлерди, кыскасы спорт чөйрөсүндө жүргөн жогоркуларды сөксө, же жаман сөз менен тилдесе, 4 оюндан 12 оюнга чейин чететилет экен. Мындай регламент жакшы, бирок оюнчу башка калысты тилдеген жок бул жерде. Анчелотти Беллингемден сураса, мен калысты сөккөн жокмун, өзүмдү өзүм жиндедим деп жооп берген экен. Анчелотти дагы англисче билбегенин кесепети ушул экен деп калып калды. Урматтуу достор, англисчени үйрөнүп койгула. Эми кызыктар башталат. Анткени өткөндө эле Реал Мадрид президенти Перес Ла Лига калыстарына карата арыз дооматтар бар экенин айтып чыкты эле. Эми бүгүн калыстар тарабынан президент Пересге дарегине саламдар жолдолду. Достор, сиздин оюңузча Беллингемге берилген кызыл айып кагазы туура эле берилдиби же судья сатылганбы? Мындай ызы-чуулардан кийин гладиаторлор тирешине өтөлү. Италияда болуп жаткан кызыктуу беттештерде Милан Веронаны жеңсе, Лацио менен Наполи тең чыгышты. Эми бүгүн Интер жеңишти камсыздаса, Серия А лигасында лидерге айланат. Бирок атааңдашы дагы күчтүү Ювентус экенин унутпашыбыз керек. Бундеслигада Байер Леверкузен менен Бавария Мюнхен беттеши 0-0 менен жыйынтыкталды. Бул Баварияны азырда лидер боюнча калганын кабарлайт, бирок өкүнүчтүү жагы Бавария акыркы 6 оюндан бери Байер Леверкузенди жеңе элек. Жалпы бүгүнкү күнгө алынган Европа жаңылыктар топтому ушулар. Кийинки эфирден көрүшкөнчө. Курстарга катышып англисче үйрөнгүлө макулбу?